Азыр мен никап кийип турам. Ушул эле жоолукту көтөрө турган болсок, мына бул хиджаб. Учурда жогорку кеңештин депутаты Шарапат-Ханум Мажитова тарабынан хиджабка эмес, дал ушундай никапка тыюу салуу сунушталды. Бул бардык эле жерде эмес, коомдук жайларда кийүүгө тыюу салуу сунушталды. Албетте бул сунуш коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Коомдук жайларда никап жана узун сакалга тыюу салуу сунушу камтылган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документте коопсуздукту камсыз кылуу жана инсанды идентификациялоо зарылдыгы менен жарандардын укуктарын, эркиндиктерин урматтоонун ортосундагы тең салмактуулукту сактоого багытталган деп жазылган. Демилгечи депутат биринчи жолу мыйзам бузгандар үчүн 2000 сом айып пул салуу же 30 саат коомдук жумушка тартууну, экинчи жолку мыйзам бузуу үчүн 4000 сом айып пул салуу же 40 саат коомдук жумушка тартууну сунуштап жатат. Мисалы, элечекте дагы ал оронот да, бардык жерлерин жолугун жабат, ал чачтарын жабат. Ошол сыяктуу эле хиджаб деле бардык нерсесин жабып жүрөт да. Ошондой эле улуттук кийим болбосо дагы улуттук кийимге эле окшош. Никап кылып. Никап ошого каршыдай. Ошого каршы болсом болот, мисалы, ал арабтардыкы да. Никапка каршылыгым бар, ал болбойт да, негизи кыргыздарга билбейм. Ал ошол арабтардыкыдай, кыргыздар жол салынышат го негизи. Бул жоолуктун бир түрү да салынган. Ар кимдин өзүнүн каалоосу бар го. Кыргызстанда дин эркиндиги болгондуктан мен бирөөлөргө салынба же салын деп айта албайм да. Сакал эми ар кимдин өзүнүн иши да, сакал өзүнүкү. Койгону коет, койбогону койбойт. Маршруткаларга чыксаң, теле көзү көрүнбөй чалынып чыкканда түшкөндө бияктагы адамга дагы ыңгайсыздык жаратып атат. Өздөрүнө дагы бир кыскасы терс көрүнүш болуп атат да. Эми бардыгыбыз эле жолук таштап койбойбуз, бардыгыбыз эле жолук салынабыз деп эле жүрөбүз да, мисалы үчүн. Кудай бардыгыбыздын жүрөгүбүздө Кудай бар, Алла бар. Ошон үчүн жөн эле мындай салынып, оронсо дагы мындай өзүнө келинишимдүү, жүдөбөгөндөй кылып оронсо мен буга тегеле каршы эмесмин. Бирок баягы ашыкча аша чаап кеткендерге каршымын. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши мындай сунушка тынчсызданып, маселени чектөө менен эмес, агартуу, түшүндүрүү аркылуу чечүү керек деген таризде маалыматты таратты. Анда айтылгандай, шариятта хиджаб негизги парз, ал эми никап парз эмес. Аалымдар ар бир адам өзү жашаган мамлекеттин каада салттарына дал келгендей кийинүүсү туура деп эсептешет. Ал эми сакал коюу ислам дининде сүннөт амал болуп эсептелет, аны тыкан таза кармоо керек. Шариятыбызда фарз, ал эми никап кийүү бул Аллах Таалага дагы да жакыныраак болоюн, сооп туруп амал кылайын же өзүмдү фитнадан, жанагындай башкалардын бир фитнасынан сак болоюн деген дагы да такыбалык кылам деген инсандардын кылган амалдары. Сакал чыккандан баштап коюлат. Мусулман эркек бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биздин эң көмөр туткан адамыбыз. Шариятыбызда мына ошо кишини ээрчүү менен сакал коюлат. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык өлкөдө дин тутуу эркиндиги бар. Коомдук талкууга сунуш кылынган документтин түшүндүрмөсүндө мыйзам долбоорунун негизги максаты коомдук коопсуздукту бекемдөө экени жазылган. Мыйзам долбоору коомчулукта ар түрдүү талкууларга жол ачты. Айрымдар өлкөдө динди жамынып чектен чыккандар бар экенин белгилешсе, айрымдар бул жарандардын дин тутуу эркиндигине жолтоо болбойбу деп чочулашат. Түшүндүрүү иштерине биринчи орунда басым жасаш керек. Анан ошонун негизинде бул маселени чечкенге аракет кылыш керек да. Ошондо максатка ылайыктуу болуп эсептелет. Тыюу салуу менен бул маселе тескерисинче радикалдык жагы балким өнүгүп кетүү коркунучу дагы бар да. Ошол жагын дагы эске алыш керек. Ар бир нерсени мындай анализдеп, ойлонуп, жетелчөп бир кескен туура болот деп эсептейм. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө коомдук жайларда, транспортто, өкмөттүк имараттарда, мектептерде жана ооруканаларда бетти жапкан кийимдерди кийүүгө тыюу салынган. Мындай эреже Кытайдын Үрүмчү шаарында, Нидерландияда, Францияда, Шри-Ланкада жана Швейцарияда бар. Алардын катарына быйыл Өзбекстан дагы кошулган. Айыппул салуу түрүндөгү жазага коңшу өлкөнүн президенти кол койгон. Адам укуктары боюнча Европа соту мындай чечимди жөндүү деп тапкан. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.